Assalamu алейкум, урматтуу мекенештер. Биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүнкү видеодо биз дронубуздун канчалык жүк көтөрө алат экенин аныктаган келдик. Бирок алга чейин биз азыр монтип жип байлап алдык. Жипке монда зым байлап алдык. Комментарийга жазган болчу биздин подписчиктерибиз канча жүк көтөрө алат, ошону дагы текшере аласыңарбы деп. Азыр биз буну биринчи канча жүк көтөрөрдүн алдын испытать этип көрөрдөн алдын муну магазинге жөнөтүп бир нерсе сатып алып келип көрөбүз. Анда эмесе кеттик керек. Дронду монтип колго кармап туруп деле учурсак боло берет. Так, өмір сен тарттың, мен магазинге барайын. Аз бір нәрсе алып, пакетке салып, магазинге кетті. Достор, біз азыр мурунку видеосунан келген суроолорубузга бат-баттан жооп бере кетсек, биздин бул дрон интернетке такыр тиешеси жок. Интернет жок жерлерде наоборот жакшы иштейт. Муну өзү спутник аркылуу иштейт. Экинчи суроо, акчасы дрон DJI 3-4дөн баштап иштетилген дрондор 10 000 сомдон тартып, бул жагы даже 2 миллион 3 миллион сомго чейин көтөрүлүп кете берет. Анын күчүнө карап, например, кээ-бирлери огородко дары чачкан чоң дрондор бар, алар 3 миллион 4 миллион турса керек. Бирок кыскасы жакшы иштетсе боло турган 1000 метрден ары кеткен дрондор, оюнчук эмес, мондай профессионально колдоно турган дрондор бул уже 10 000ден кеминде жогору турат. Ал эми биз учуруп аткан дрон $1000 айланасында турат. Ушул жерден магазинге чейин канча аралык, канча метр, километр чыгат? Билбедим, азыр барганда көрөбүз. Бар экранда көргөзүп турат. Экранда канча метр, канча бийиктикте экенин көрсөтүп турат экен да? Азыр уже 300ге жакындап калды, 300 метрге. Мына жерде бир магазин бар, ошол жерге барат. Ал баргы чейин биз местаны кайсыл жерден түшөбүз, кайсыл жерде бизге мешайт берген эчтеке жокпу карап алабыз. Ал да келип калды. Магазинге чейин биз түз өткөнүбүздө 441 метр экен. Магазинге келдик. Ушул жерден түз кесип өткөндө 441 метр экен. Магазинге кетти. Ал жерден бир нерсе сатып алып, бизге дронго илип койсо, кайра биз могул жактан тосуп алабыз. Уже алып чыктыбы? Алып чыкты. Дронго илип атат. Жүктү алдык буюрса. Чипси алып тур. Назал чипси жеткенбиз. Сусын кошо берип деп тур. Дрон кыйналган жокпу? Жок, кыйналган жок. Урматтуу мекенештер, эмне кылат экенбиз? Могу жерге бир пришепка илет экенбиз, жанагы кир жайга турган. Ал акчаны кыстарат экенбиз дагы, магазинчиге звонок кылат экенбиз. Азыр дрон барат, акчаны алып пакетке илип кой десеңиздер. Болууда экен да. Ал эми азыр
Bunun kança vес көтөрөт, ошонусун тартканга аракет кылып көрөбүз. Анда эмесе кетти. Мынакей урматтуу мекендештер, азыр бизде мындай 0,5 идишибиз бар. Азыр ошол 0,5 идишибиздин ичинде суу толтуруп алдык. Ошону көтөрүп көргөнгө аракет кылабыз. Бирок азыр могу жерден бир сүрөт чыгат. Ошол будан мурунку версиясы бул квадрокоптердин DJI Phantom 3-4-4 будан 1 литр сууга чейин биз көтөрүп көргөнбүз. Магазинден бир кол алып келип көргөнбүз. Азыр буну биз көтөрүп көрдүк. 1 литр көтөрө албайт экен, бирок мына 0,5-ти улап көрөлү. 0,5-ти көтөрө алып экен, көтөрө албайт экен. Желимге дөдөлкөнү коебуз. Мынакей достор, азыр ары жагыракта огороддо иним чөп оорутат. Биз азыр ошону алып барып беребиз. Чаңгап кеткен чыгар. Өзүңүздөр көп болуңуздар. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй 500 грамм сууну көтөрдү. Bundan aşığını riskavayt etmeyle koyuşlardı suranat elem. Anam daha bir nersenin basa verilere geteyin. Bunu götürüp şunda oğur cük götürüzgöndü. Bunu çayqabay bunday jay uçkan hareket kılışınızlar da eski alıp kettiңiздер. Antkeni bunu iki жаққа çayqalып ketсе, қатты айда берейim. Drondu bir жаққа тартып алып кирип кетиши мүмкүн. Ошол жактарында эске алсаңыздар болот. Мынакей урматтуу мекендештер, кийинки видеобуз Кудай буйруса дрон менен рыбалканы тартабыз. Ошондуктан биздин YouTube каналыбызга жазылып койгонду унутпаңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.